Келиңиз, кириңиз. Саламатсызбы? Сизге эмне болду? Мен ден соолугум боюнча кеңеш алайын деп келдим. Жакында болгон акцияда мендеги кандагы канттын деңгээли жогору болгонун аныкташты. Ооба, түшүнүктүү. Мен сизди окуп жатам. Ооба, көрсөткүчтөр жакшы эмес экен. Кандай? Эгерде дарыгер көрүү байланышынан какса жана кайдыгер көрүнсө, бейтап кооптонууну жана ишенбөөчүлүктү сезиши мүмкүн. Мен бир аз толкунданып турам. Айтыңызчы, доктор, мунун кандайдыр бир жолу барбы оңдоого? Ооба, кант азыр көпчүлүгүндө ушундай. Сиз эндокринологко барсаңыз болот. Азыр сиз мага кеңеш бере аласызбы? Балким тамактанууну же жашоо мүнөзүн өзгөртүү керек. Ооба, бар стандарт боюнча турак тамактаныңыз, көбүрөөк кыймыл аракет жасаңыз. Бардык жерде бир нерсе жазылган. Мен тактап айтканда эмне кылышым керек? Мен ошону билгим келет. Сиздин тамактанууңуз кандай? Адетте эмне жейсиз? Мисалы, мен көп таттуу чирелерди ичем. Тамак жасаганда абдан жаман көрөмүн. Тамакты көбүнчө тапшырык менен алам. Менин сүйүктүү азыктарым бул таттуулар. Түшүнүктүү. Бул маанилүү албетте. Мына мен тамактануу жөнүндө маалымат таптым. Сизге ошону көрсөтсөм болобу? Ооба, түшүнүктүү. Ооба, түшүнүктүү. Жакшы болот. Анын үстүнө ачкыч салмаңыз бар экен. Дене салмагыңыз индекси жогору экен. Ооба, айтышкан. Бирок мен өзүмдүн жаш курагыма ылайыктуу деп эле ойлогом. Бирок сиз мунун зыяндуу экенин билесизби? Сизге мурда эч ким түшүндүрө эмес беле? Мен 2 жыл мурда баардык анализдерди тапшыргам. Баары ченемде болчу. Бирок салмагымды мен көзөмөлдөгөн эмесмин. Макул, мен азыр кетишим керек. Бизге кант анализин тапшырып коюңуз. Кийин натыйжасы чыкканда келесиз. Макул, жарайбы? Жарайт. Ооба.